Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 7 сабак акыл эс тарбиясы. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Акыл эс интеллекти өстүрүү, өзүн өзү тарбиялоо өтө маанилүү. Себеби адамдын окуу, иштөө, жашоо жана башка ишмердүүлүгү бул акыл менен жүргүзүлөт. Демек, акыл бул адамдын табигаттан, турмуштан, китептен, сабактан жана башка маалымат булактарынан өздөштүрүлгөн билим, билгичтик жөндөмдөрдү пайдалана билип, турмушка, жашоого колдонуу болуп саналат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоо үчүн окууда, иште, жашоодо мээни иштетип көп ойлонуу керек. Ойлоо жөндөмүн өстүрүү үчүн эң негизги төмөнкүлөргө маани берүү зарыл. Кызыгып угуп, көрүп окуу, таң калуу, азыркы абалы, келечегин билүү. Эмнеге, кантип, качан деген сыяктуу жана башка суроолорго жооп издөө. Ой жүгүртүп, далилдеп, корутунду чыгара билүү. Ошондой эле акыл менен, ой кыял менен тереңине сүңгүп кирүү. Демек, урматтуу угармандар, мээнин жакшы иштеши үчүн мына ушул ойлоо жөндөмүн өстүрүү үчүн ушул сыяктуу суроолорго өтө маани берүү зарыл экен. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, агай бул жерде мээ тууралуу абдан жакшы маалыматты жазган экен. Мээни колдонбосо, аны дат басат. Көп колдонгон сайын ал ошончолук жакшы иштей баштайт дейт. Демек, мээңер менен иштебесеңер, ал орточо эсеп менен күнүнө 85.000 же секундасына 1 нейрон жоготот. Демек, мээдеги информация бул 100-120 мм секундасына ылдамдык менен берилет экен. Мээ бул сүйүүнүн, окуп үйрөнүүнүн, жүрүш туруштун, интеллекттин, жеке мүнөздүн, ишенимдин жана илимдин органы делет. Мээни жакшы иштетүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Жаттоо, музыка, кызыгуу, кайталоо мына булар дагы мээнин иштешин абдан жакшыртат экен. Мисалы, жаттоого кайсылар кирет? Ыр, формула, эреже, дата жана башкалар бул эс тутумду машыктырат. Жогорку деңгээлде кунт кое алуу деңгээлин өстүрөт экен. Кийинкиси музыка. Бардыгыбыз эле музыка укканды жакшы көрөбүз. Ушул музыка биздин мээбизге кандай пайдасы тиет? Жан дүйнөнү жибитип, мүнөз пейилибизди дагы жакшыртат экен. Ал эми кызыгуу, дүйнөнү таанып билүүдө маанилүү шарт жана акыл эс интеллектуалдык өнүгүү үчүн эң зарыл. Ал эми кийинкиси кайталоо. Кайталоо бул билимдердин энеси дегендей, кайталоо мээде калыптанып жаткан байланыштар үчүн өтө маанилүү экен. Мээде туура схема, байланыштарды калыптандыруу үчүн керек жана ошондон кийинки интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрдү аныктайт. Демек, урматтуу угармандар, бул кайталоонун дагы өтө пайдалуу жактары көп экен. Кайталап угуу, көрүү, окуу, айтуу, ойлоо бул мээнин өсүшүнө дагы өтө пайдалуу. Бир маалыматка кулак түрүү бул кызыгууну жаратат. Ал өз кезегинде өсүп өнүгүүгө зарыл эркти тарбиялайт. Демек, эрк кызыгуу менен шыктандырат. Эрк өнүгүүгө, өбөлгө жана түрткү берет. Ар бир адам өзүндө чыгармачылыкты өстүрүүгө өтө маани берүүсү зарыл. Маани берип уксаңыздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай абдан жакшы ойду жазган экен. Мага ушул жери абдан жакты. Адам баласынын фантазиясы чыгармачылыктын уругу, түйүлдүгү болот. Чыгармачылыкта кыял, интеллект, эрудиция жуурулушат. Демек, чыгармачылыкты өстүрүү үчүн ар бир инсан кыял эле эмес, акылды, эрудицияны өстүрүү зарыл. Өзүн өзү өстүрүүдө ушуларга маани берүү зарыл экен. Акыл эс тарбиясында өзгөчө маани берүүчү нерсе бул китепти жана башка информация булактарындагы окуп, түшүнүп, негизгисин бөлүп, зарыл информацияларды таап пайдалана билүүнүн да мааниси абдан чоң. Акыл эс тарбиясында көңүл буруучу нерсе дагы шахмат, шашки ойноо, кроссворд иштөө, кубик, рубик,
табышмак жаңылтмаштар, ошондой эле маселе, мисал иштөө, акыл ордо таймашы, керемет талаасы, поле чудес, акыл таймаш оюндарына да катышып туруунун мааниси өтө чоң. Ошондой эле акылдуу адамдардын сабак, лекция, аңгеме жолугушууларына ар дайым үзгүлтүксүз системалуу түрдө катышып туруу аркылуу адам өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Акыл эстүүлүктүн эң негизги өзгөчөлүгү бул башка адамдарга, коомго пайда, жакшылык алып келүүгө кызмат кылуу. Демек, биз ошондой акыл эстүүлүккө өзүбүздү өзүбүз тарбиялообуз зарыл. Ал үчүн китептен эле акыл албастан, айлана чөйрөдөгү адамдардан, турмуштардан, табигаттан да үйрөнүп, акылыбызды өстүрүү, бул багытта өзүбүздү өзүбүз тарбиялообуз зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктаймын. Акыл эс тарбиясы тууралуу эң жакшы маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Табигат жана турмуш эң улуу устат. Алардан сабак ала билип, акылды өстүрүүнү үйрөнөлү деген сөз менен бүгүнкү сабагымды жыйынтыктаймын.